Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар, ата-энелер. Мен бүгүн сиздерге өзүм изилдеп, интернеттен карап, сураштырып, эң пайдалуу, эң кирешелүү Кыргызстандагы 10 кесипти сиздерге сунуштайм. Албетте, бул менин өзүмдүн жеке изилдөөмдүн негизинде такталды. Балким официалдуу маалыматтар башкача да болушу мүмкүн, бирок бул кесиптер чындыгында өтө жакшы айлык алышат жана дайым алар суроо талаптын үстүндө жүрүшөт да. Анда баштадык. Биринчи кесип бул программисттер. Программисттер IT тармагында иштешет. Мен аны жалпы эле программист деп айттым, бирок программисттердин түрлөрү өтө көп. Ошо биз сүйлөшүп аткан, биз колдонуп аткан, күндөлүк турмушта керектелүүчү баардык нерселер компьютердин негизинде жасалат да. Демек, ошо компьютерда жасап аткан программалардын баардыгын программисттер кылат. Ойлошуңуздар мүмкүн, программисттер кечке компьютерде отурушат, кечке код теришип, мындай зергиштүү жумуш деп, бирок ошон үчүн алардын айлык акысы көп болот. Компьютерде көп отуруу ден соолукка зыян да болушу мүмкүн, туура. Бирок азыр бардыгыбыз компьютер колдонобуз. Мисалы, мугалимдер, врачтар баары компьютер колдонот. Ошондуктан программист болуу бул эң жакшы кесиптин ээси болуу деген түшүндүрөт. Программисттердин келечеги кең жана эң бизде дагы Кыргызстанда IT компаниялар күндөн күнгө көбөйүп, алар дайым программисттерди издеп жүрүшөт да. Бул өтө жакшы кесиптердин бири. Программисттерди эгер программист болууну кааласаңыз, окуу жайларга же онлайн курстарга же Кыргызстандагы программисттерди тарбиялап окутуп чыгарган жакшы курстарга тапшырып, 1 жыл, 2 жылдын ичинде сонун программист болсоңуз болот. Анда экинчи кесип болсо, бул адистик кесип деп айтса да болот. Бул социалдык тармактарды жүргүзүүчү SMM адистери. SMM адистери бул ошол биз колдонуп аткан Instagram, Facebook баарыны жүргүзүшөт. Компаниялар баардыгы социалдык тармактарга которулушуп атат онлайнга. Жана алардан ошол SMM адистери алардын аккаунттарын жүргүзүшөт, контент пландарды түзүшөт, аудиторияга эмнелерди жарыялаш керек, кантип биз көрөк аудиторияны топтой алабыз, кантип биз продукциябызды сатабыз интернетте, ошолорду жүргүзгөн мындай социалдык маркетинг десек болот да. SMM адистеринин онлайн курстары да бар. Бул атайын бир адистик эмес, бирок SMM бул PR менеджерге окшош. Кадимки компаниялардын инстаграмдарын жүргүзгөн адис. Бул дагы менин оюмча $200–300 башталат айлык акысы. Бул адистиктин дагы суроо талап өтө көп. Мисалы, чоң компаниялардын Instagram баракчаларын көрсөңүз, ал жерде уже мындай грамотно, жакшына жазылган сонун рекламалар чыгат. Ошонун баарыны SMM адистер кылышат. Бул адистиктин дагы үйдө туруп эле көп акча тапканга мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчү адистик болсо, бул контекстная реклама деп аталат. Бул контекстная реклама бул SMM адистерге эле окшош, бирок бул бир аз көрөк билимди талап кылган адис. Мисалы, Google, Яндекс, Facebook ошого окшогон издөөчү поисковый система дейбиз го, издөөчү сайттарга рекламалар жайгаштырышат да. Кандайдыр бир компаниянын или продукциянын же сервистин кызмат көрсөтүүнү сиз Google'дан издегениңизде, ошол компанияны биринчи болуп Google көрсөтөт реклама бергени үчүн. Ошондуктан ошондой Google'дан, Яндекстен компанияңыздын рекламасын чыгууну кааласа, ошол адистер жасап берет. Жана бул адистер Кыргызстанда өтө аз, жана аны үйрөнсөңүз дайым суроо талаптын үстүндө болосуз. Себеби ал жөнөкөй SMM адистерге караганда бир аз билимди талап кылган адистик. Төртүнчү кесип болсо, бул дизайнерлер, графикалык дизайнерлер. Графикалык дизайнерлер ошол биз интернетте көрүп аткан кооз рекламалар,
көчөдө илинип турган шиттеги кооз рекламалар, баннерлер, ошол акциялардын, футболкаларды чыгарган логотиптер, мисалы компаниялардын ошол көчөдөгү сырткы жарнактары, рекламадагы, сайттагы жарнактар, алардын баарын ошол графикалык дизайнерлер кылышат. Ал дизайнерлер айлык акыда алып иштешет, кээде аткарган жумушуна карап иштешет, бирок алар дагы жакшы айлык акы төлөнгөн кесиптердин ичине киришет. Мисалы сиз бир компания ачсаңыз же бир кызмат көрсөтсөңүз, сизге сонун реклама объявление керек болот. Именно ошол реклама объявленияларды ошо графикалык дизайнерлер жасашат. Мисалы курулуш компаниялардын мындай брошюраларын көрсөңүз, өтө сонун зданиялардын сүрөттөрү, контакттары жазылган, өтө жакшы дизайн жасалган. Ошонун баарын графикалык дизайнерлер жасашат. Алардын дагы айлык акысы жана мен оюмча бир топ эле жогору. 200 мен уккан эмесмин, $300 айына иштейт деп. Алар мен оюмча айына дизайнер болуп иштесе, мен $500 жогору алышат. Анан кылган дизайн, аткарган жумушуна карап дагы акы төлөнөт. Бул эгер бул кесиптин да ээси болом десеңиз, интернеттен изилдесеңиз, алар колдонгон Photoshop или Corel Drive, ошого окшогон дизайнерлер колдонгон программаларды өз алдынча үйрөнүп деле ошол компанияларга өзүңүздүн дизайныңызды сунуштап, мен ушундай дизайн жасап берем силерге деп, өзүңүздүн кызматыңызды сунуштап, өтө жакшы айлык акы алып иштесеңиз болот. Андан кийинки кесип бул копирайтер. Копирайтер деген ушул эле рекламаларга, дизайнерге, SMM-шиктерге керек боло турган адис. Ал тексттер менен иштейт. Мисалы сайтта рекламада көрөсүз, кыска нуска сонун тексттердичи. Ошол тексттердин бардыгын копирайтерлер жазат. Кичинекей тексттер үчүн сиз акча төлөйсүз да. Чоң компаниялар ушу рекламадагы тексттер үчүн өтө көп акчаларды төлөшөт. Мисалы ал компаниянын ал тексттер кардарга түшүнүктүү, мындай чакыруучу, кыймылга келтирүүчү, ушул товарды сатып алууга үндөгөн тексттерди жазышат. Эгер бизнес чөйрөсүндөгү копирайтер болсо. Андан сырткары сайттагы кыргызча, орусча сайттардын тексттерини бардыгын ушу копирайтерлер жазат. Жана мен деле ошол копирайтерларды дайым издеймин. Эгер сиз мугалим, кыргыз тилчи мугалим же орус тилдүү мугалим же жазуучу, ыр жазып же жазганга өтө кызыксаңыз, бул кесип сиз үчүн да. Копирайтерлер дагы өтө көп айлык алышат жана кичинекей тексттерди гана жазышат да. Кыска нуска девиздерди жазып бериши мүмкүн. Мисалы, компаниянын рекламаларын өтө түшүнүктүү, кызыктуу кылып жазып берген тексттердин бардыгын ушул адистер копирайтерлер жазат. Жана бул адистин дагы эч кандай окуу жайда окутпайт, жөн гана курстан окуп үйрөнүп алсаңыз болот. Андан кийинки кесип болсо, бул 3D Max программасын колдонгондор. Бул кадимки эле виртуалдык макеттер менен иштеген, монтаж кылган балдар десек болот, же эжелер. Бул программаны 3D Max'ты сиз үйрөнүп алсаңыз, бул жерде сиз курулуш болуп аткан же үйдүн дизайнын же үйдүн ички жасалгаларын жасайсыз. Жана 3D Max'ты үйрөнүп алсаңыз, ошол көбүнчө 2D, 3D форматында жасайт. Эгер ошондо 3D Max программасын үйрөнүп, жакшы үйрөнүп алсаңыз, албетте өтө көп компаниялар сизге кайрылышат. 3D Max бул мисалы курулуш компаниялардын үйлөрүнө алдын ала кандай көрсөтүлүшү, кайсыл жерде балдар бакчасы болот, кайсыл жерде садик болот, кайсыл жерде балдар ойноочу аянтча болот, кайсыл жерде магазин болот, ошонун баарын кардарларга виртуалдык монтаж менен 3D форматында көрсөтүп берген монтаждарды жасаган адистер. Ошолор 3D Max'тын адистери деп айтса болот. Эгер сиз ал программаны үйрөнсөңүз, албетте сизге өтө көп жумуш бар жана
Мен оюмча $600-700 көп айлык алышат алар. Балким кылган жумушуна карап да алышы мүмкүн, бирок $300 кем алышпайт. Балким метр квадратына да эсептешет. Мисалы мен курулуш баштасам, ушул жердин аянтын айтамын. Ошо 2 кабат болуш керек. Дуалы кирпичтен болуш керек, мындай дизайн болуш керек. Айнектери жарык чоң болуш керек деп баарын айтам. Алар болсо ошо сонун алдын ала дизайн жасап берет. Аны мен куруучуларга берип, ошондой издание салууга болот. Ошондуктан бул адистиктерге өтө талап көп. Андан кийинки адис бул видео монтаж кылганда, монтажерлор десек болот. Бардык маалыматтар азыр видео форматында болуп атат. Ошондуктан видео монтаж кылган адамдарга ишиңиздер көп түшөт. Балким сиздердин да ишиңиздер түшсө керек. Сонун видео монтаж кылган балдар өтө көп айлык алышат. Ошондуктан видео монтажды жакшы үйрөнүп алсаңыз, ошо алдыңкы программаларда анын эсебинен өтө көп айлык акы алып иштесеңиз болот. Видео монтаж кылган балдар, менин оюмча, балдар же кыздар айырмасы жок, өтө көп айлык алышат. Себеби бардык компаниялар өзүнүн видео ролик, реклама роликтерин чыгарышат, бардыгы видео форматына өтүшүп атат да. Ошондуктан видео монтаж кылгандар дайым спростун үстүндө болушат. Андан кийинки кесип бул IT кесиптерине жакын веб дизайн деп аталат. Бул адистик балким башкача да аталышы мүмкүн. Бул болсо ошол сиз колдонуп жүргөн WhatsApp или Facebook ошол сайттардын дизайндарын жасашат. Кирсеңиз кайсыл жерде функция болот, кайсыл жерде чат болот, кайсыл түстө болот, тексттердин шрифттери кантип көрүнөт, баарын ошол веб дизайнерлер жасашат. Бул дагы дизайнерлердин эле түрү. Эгер сүрөттү жакшы тартсаңыз же сиз ошол чыгармачылыкка жакын болсоңуз, веб дизайнды үйрөнсөңүз, ал болсо $500 жогору менин оюмча айлык акысы. Өтө төмөн эмес, эң жакшы айлык акы төлөнгөн кесиптердин ээси болосуз. Андан кийинки кесип бул дагы дизайнерлерге, чыгармачыл адамдарга тийиштүү кесип. Бул motion design деп аталат. Motion design менен жөнөкөй дизайндын айырмачылыгы, motion designда жөнөкөй эле сүрөттөрдү кыймылга келтирген дизайнерлер болот. Мисалы, интернетте көрсөңүз керек, жөнөкөй эле сүрөт, бирок булуттар кыймылдап турат, же суу дарыя кыймылдап, суулар кыймылдап агып турат, же болбосо күндүн нуру келет. Ошол motiondайча айтканда кыймылга, сүрөттү кыймылга алып келүүчү дизайнерлер. Албетте анын да түрлөрү өтө көп болсо керек. Түрлөрү чындыгында көп. Мен аны толук билбейм, бирок эгер ушул кесипте эси болсоңуз, мен билем Кыргызстанда бул кесиптер өтө жогорку майын алышат. Менин оюмча $500 кем эмес. Motion дизайнер жөнөкөй дизайнер болуп, эгер motion дизайнды да билсеңиз, анда 2 эсе көп айлык акы алууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Жөнөкөй дизайнды дагы, motion дизайнды дагы, кыймылга алып келүүчү дизайндарды дагы билсеңиз, анда өтө жакшы айлык акы аласыз. Бардыгыңыздарга рахмат чоң. Мен бул өзүм интернетте топтоп маалымат издеп, ушул азыркы абалда кимдер жумушсуз калган болсо, кыска убакыттын ичинде жумуш таап, ушундай кесиптерге ээ болуп, жакшы айлык акы алууга мүмкүнчүлүк болгон кесиптерди сиздерге көрсөттүм.